Биз мындай маселени чыгаралык. Оюнчуктардын баасы мурда 100 сом турган. 100 сом. Эки ирет бирдей эле сандагы процентке кымбаттаткандан кийин бул оюнчуктардын баасы 121 сом болуп калды. Суроо: оюнчуктар ар бир жолу канча проценттерге кымбаттаткан же болбосо канча сомго кымбаттатылган дейт. Бир караганда бул эсепти чыгаруу оңой да эле көрүнөт. 121ден 100 сомду алып таштасак, анда 21 сом калат дагы ушул. Эки жолу бирдей эле процентке кымбаттатылган деп атат. Демек 21ди 2ге бөлсөк 10,5 сомго биринчи жолу да 10,5, экинчи жолу да 10,5 сомго кымбаттаткандай көрүнөт. Ал чындыгында мындай эмес. Себеби жөп жөнөкөй эле бир мисал келтирсек, 300 сом болсо, ушул 300 сомду эки жолу 5%ке кымбаттатты дейли. Ошондо ар бир жолу канча сомго кымбаттаган? Мисалы, биринчи 300 сомду көбөйтөбүз 100дөн 5ке. Өткөндө айткан элек 5% тең бул 100дөн 5ке барабар. 100дү 5ке көбөйтүп, 300дү 5ке көбөйтүп 100гө бөлсөк 15 сом болот. Демек биринчи жолу 15 сомго кымбаттатылган болот. Анда экинчи жолу мурдагы 300 сомго 15 сом кошулат дагы 315 сом болуп калат. Эми ушул 315 сомдун 100%, мынакей 100% кайрадан 15 сом чыкпайт экен. Демек 315ди 15ке көбөйтүп 100гө бөлсөк 15 сом 75 тыйын болот. Өзүңөр көрүп турасыңар. Экөөнү да тең эле 5%ке кымбаттаттык. Демек бул тыйын 2 бөлөк болду. Анда бул теңдемени биз маселе чыгаруунун жолу менен чыгаралык. Биринчи жолу оюнчуктардын саны 100 сом болчу, аны канча процентке кымбаттатканы белгисиз болгондуктан аны биз x десек, анда бул 100дөн x болуп калат. Барабар 100 менен 100 кыскарып кетет дагы x болот. Биринчи жолу x сомго кымбаттатты. Анда оюнчуктун саны баасы 100 көбөйтүлгөн 100 кошулган x болуп калды. Эми экинчи жолу дагы ушул эле бааны дагы эле мурда канча процент болсо так ошончо процентке кымбаттатты. Демек ал 100дөн x болот. Көбөйтөбүз барабар. 100дү x бөлүнгөн 100гө көбөйтсөк x болот, плюс x'ти буга көбөйтсөк x квадрат бөлүнгөн 100 болот. Бул экинчи кымбаттаганда ушунча сом кошулган болот. Анда эми биз маселенин шартында мындай деп айткан болчубуз. Эки жолу кымбаттаткандан кийин 121 сом болуп калды деп. Мынакей. Демек анда биринчи кымбаттаткандан кийинки баасы бул болчу. Биринчи кымбаттаткандан кийинки баасы. Ал ушундагы экинчи кымбаттаткан баасы ушул болду. Анда 100 плюс x'ке кошот экенбиз. X кошулган x квадрат бул экинчи жолу кымбаттаткандагы баа болду. Ошентип 121ге барабар болду. Анда x'ке x'ти кошсок 2x болот. Кошулган x квадрат бөлүнгөн 100. 121ди барабардыктын сол жагына алып өтүп, минус менен чыгат. Анда бул минус белгиси менен 100 плюс белгиси менен болгондуктан бул жерде 21 калат, барабар 0. Жалпы бөлүмгө келтирели. Жалпы бөлүмү 100 болот. Өзүнө бирден тийгендиктен x квадратты биринчи жазып коелу. Плюс 2x'ке 100дөн тиет да, бул жер 200x болот. Минус мунун 21дин бөлүмүндө 1 болгондуктан 21ди 100гө бөлсөк, көбөйтсөк 2100 болот, барабар 0. Бул квадраттык теңдеме болуп калды. Анда квадраттык теңдеменин дискриминантын тапсак, экинчи коэффициент 200, аны жарымы 100 болот. 100дү квадратка көтөрсөк 10.000,
Мына жерге дискриминанттың формуласын жазып коеюн. Барабар b квадрат минус 4ac. Так, b квадрат экинчи коэффициент. Биз экинчи коэффициенттин жарымын алдык. Анда плюс формуладагы 4 жазылбайт. Себеби б'нын жарымын алып жаткандыктан. Анда 22.100 болот. Ошентип дискриминантыбыз 121 12.100 болот. Так, ошентип анда x биринчи, экинчи барабар жарымын алып жаткандыктан анда минус 100 болот, плюс минус 12.100 болуп калды. Барабар минус 100 плюс мындан 110 чыгары көрүнүп турат. Плюс минус. Ошентип биринчиси x биринчи экөөнү тең минус белгисин алсак, минус 210 болот. Экинчиси плюс белгисин алсак, мына жерден плюс белгисин алсак 10 калат. Биринчи тамыры маселенин шартын канагаттандырбайт. Себеби минус 210 деген процент жок. Демек экинчиси маселенин шарты канагаттандырат экен дагы 10%ке жогорулатылып туруп. Ошентип биринчи жолу да экинчи жолу да жогу 10%ке кымбаттатылган экен. Ошол сыяктуу эле азыр экинчи бир маселени чыгарып көрөлү. Мына конфеттерде эки коробкада конфет болгон дейт. Биринчи коробкада конфеттин салмагы 135 килограмм, экинчи коробкада конфеттин салмагы 150 килограмм дейт. Ошол конфет биринчи коробкадан азыр беркиден айырмаланып турсун үчүн бөлөктөмөтелек. Муну биринчи маселени бөлүп коелук дагы экинчи маселени экрандын калган бөлүгүнө чыгаралım. Биринчи коробкадан күнүнө 5 килограммдан конфет алынса дейт. Экинчи коробкадан күнүнө 7 килограммдан конфет алынса дейт. 7 килограмм алынса, канча күндөн кийин биринчи коробкадагы конфеттин саны экинчи коробкадагы конфеттин салмагынан 3,5 эсе көп болуп калат дейт. Так, муну дагы эле теңдеме менен чыгарсак анда биринчи экөөнү канча күндөн кийин дегенге x күндөн кийин деп жазалып, x күндөн кийин маселенин шарты канагаттандырылсын. Анда бардыгы 135 болчу. Күнүнө 5 килограммдан x күн алып аткандан анда 5 килограмм 5x конфет алынды. Экинчисинде 150 килограмм болчу. Андан дагы x күнүнө 7 килограммдан алынса 7x калат. Анда бул биринчи коробкада калган конфеттин салмагы, бул экинчи коробкада калган конфеттин салмагы. Экинчи коробкада азыраак калды, 3,5 эсе аз калды. Демек аны 3кө көбөйтсөк, биринчи коробкада конфеттин салмагына барабар болот. Кашаны ачсак, 135 минус 5x барабар. Кашаны ачканда, кашанын сыртында турган 3,5ти 150гө көбөйтөбүз, 525 болот. Көбөйтсөк 525 болот минус. Так, андан кийин бул жерде турган 7xти 3,5ке көбөйтсөк 24,5x болот. Так, 24,5xти барабардыктын сол жагына алып өтсөк плюс белгиси менен чыгат. 24,5x минус 5xтин өзүн жазалы барабар 525тин өзүн жазып 335ти барабардыктын оң жагына алып өтөлү. Ошентип 24,5тен 5ти алсак 19,5x калат барабар 525тен 135ти алсак 390 калат. 390. Анда xти табыш үчүн 390ду бөлөт экенбиз 19,5ке. Ошентип канча күндөн кийин болот дегенде муну бөлсөк 20 болот экен дагы, жогу 20 күн. Демек 20 күн бою биринчи конфетти коробкадан 5 килограммдан, экинчи коробкадан 7 килограммдан конфет алып отурсак,
анда birinci коробкада конфеттин салмагы экинчи коробкада конфеттин салмагынан 3,5 эсе көп болуп калат экен.